Саламатсыңарбы балдар, аты жөнүм Наргиза Акылбековна. Биз бүгүн силер менен бирдикте саат менен таанышабыз. Мени конт коюп угуп, артыман кайталайбыз. Бул саат, это часы. Бул жебе, это стрелка. Эми сандар менен таанышабыз. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12. Үйгө тапшырма, жаңы сөздөрдү, сандарды жаттоо, убакытты туура айтканды үйрөнөбүз. Саат, часы. Убакыт, время. Убакытты биз саат менен өлчөйбүз. Бул саат. Саатта 1ден 12ге чейин сандар берилген. Бул кичинекей жебе саатты билдирет. Узун жебе мүнөттү билдирет. Бул эки жебе бири менен тыгыз байланышта. Узун жебе саатты бир айланып өткөндө, кичине жебе бир санга алдыны көздөй жылат. Бул көрүнүш ар дайым кайталанып турат. Кичине жебе канчаны көрсөтүп турса, саат ошончо болгонун билебиз. Азыр саат 4 болуп турат. Көп сааттарда мүнөттөр жазылбайт. Андыктан аларды айтканды үйрөнөбүз. Узун жебе бир сандан экинчиге өткөндө 5 мүнөт өткөндүгүн билебиз. Азыр 4төн 5 мүнөт өттү. Дагы 5 мүнөт өттү. Демек 4төн 10 мүнөт өттү. Эми 15, 20, 25 мүнөт өттү. Ал эми азыр 30 мүнөт өттү. Бир саатта 60 мүнөт бар. Узун жебе 6-ны көрсөткөндө 1 сааттын жарымын басып өткөн болобуз. Демек, саат 4,5 болду. Же 4төн 30 мүнөт өттү десек болот. 35, 40, 45, 50, 55, 60. Качан узун жебе 12-ни көрсөткөндө жаңы саатка өтөт. Азыр саат 5 болду. Эми биз силер менен убакыттын канча болгондугун чогуу аныктайбыз. Саат канча болду? Саат 3төн 5 мүнөт өттү. Азырчы 8ден 30 мүнөт өттү. Же 8,5 болду. Эми 7ден 15 мүнөт өтүш үчүн жебелер кайда болушу керек? Чогуу табабыз.
ооба, саатты көргөзгөн жебе 7 санын, ал эми узуну 3 санын көргөзүүсү керек. Дагы бир жолу саатты бирге табабыз. Саат 12-ден 45 мүнөт өтүш үчүн кандай болушу керек? Ойлонобуз. Албетте, азаматсыңар. Туура жооп мындай болот. Балдар, үйгө тапшырма. Ар бирибиз үйдөн колго саат жасап, жебелерди жылдыруу менен убакытты туура айтканга көнүгөбүз. Көрүшкөнчө сак саламат.